Саламатсыздарбы? Акырынан кошула бериңиздер Instagram. Азыр бул жактан биз Telegram'ды кошобуз. Микрофон подключение кылып алсамбы? Микрофон. Кошулуп баштай бериңиздер. Бүгүн сабак өтө сонун болот. Сиздер үчүн атайын сонун практикаларды даярдадым. Так. Кутмандуу кечиңиздер менен. Так, бул жактан дагы даярдайлы. Telegram менин тегим. Что такое? Wi-Fi не работает. Так, менин тегим, менин күчүм. Кутмандуу кечиңиздер менен, саламатсыздарбы? Бүгүнкү аял кошулган энергия барабар акча мастер-класстын 2-чи күнүнө кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Эгерде мен угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп койсоңуздар, сиздерден суранам. Бир белгисин коюп койсоңуздар, эгерде угулбай жаткан болсом, анда 2 санын койсоңуздар. Абдан жакшы коррупция үнүңүз. Үнүңүз угулуп жатат дейт. Жакшы. Азыр бул жактан биз менин тегим, менин күчүм. Так. Telegram бүгүн жакшы болбой жатат. Кандай кылсак билбейм. Пока. Кечи. Нет. Аз-бираз. Рахмат. Плюс белгилерин коюп атышат. Рахмат. Азыр мен бул жактан атайын бизге Instagramга кире албагандар үчүн биз Telegramдан да кошумча сабак беребиз. Бирок бул жактан негедир тоскоолдуктар болуп жатат дагы. İştebey жатат Telegram. Негедир Telegram не работает азыр. Конечно, Россиядагылар дагы көргөнү жакшы болмок. Demek. Келиңиздер андай Instagramдан баштай берели. Кандай кылсак бул жакты? Бул жакты кандай кылсак? Түз эфир, прямой эфир нету. Хорошо, макул. Келиңиздер, анда бүгүнкү күнүбүздү баштайлы. Бүгүнкү биздин акча кошулган энергия, аял энергиясы кошулган акча мастер-классыбыздын бүгүн 2-чи күнүнө сиздер кош келиңиздер деп сиздерди бүгүн дагы да тосуп алмакмын. Бүгүнкү сабак дагы сиздерге эң сонун маанайды алып келет жана сиздер именно ушул сабактардан издегениңиздерди табарыңыздарга мен ишенем. Кош келиңиздер. Жана ошондой эле кечеги 1-чи күнүбүздү жыйынтыктап алсак, биз кечеги сабагыбызда энергия 21-чи кылымдын валютасы деген сабагыбыз болгон, Ал жакта биз айрыкча 1-чи азыркы
биздин убактагы аялдык энергия жана аялдын бул эле аял эле эмес, аялга тиешелүү үй бүлөнүн булагы. Именно аялдык энергия бул үй бүлөнүн булагы экени жөнүндө түшүнгөнбүз. Ал булактагы энергиядан бир гана аял эмес, ал аялдын жолдошу, балдары дагы көз каранды экендигин айтып кеткенбиз. Себеби дегенде бизде кыргызда сөз бар, аял бул үйдүн куту деген, баарыбыз тең билебиз муну. Так, андай эмесе жакшылап көңүл коюп отуруңуздар, сиздерден суранам. Бул жактан кийинки слайдты чыгарып алсак, кечеги сабактан кийин бизге абдан сонун ыраазычылыктар, абдан сонун эмоциялар, ыраазычылыктардын баардыгы бизге тынбай келип жатты директке жана сообщенияларга, жеке маалымат, жеке менеджерлердин сообщения менеджерлерге абдан көп мындайча айтканда отзывдар, ыраазычылыктар келип жатты. Эми кийинкисин көрсөтсөк. Ал эми сиздер менен биз бүгүн мастер-классыбыздын экинчи күнү акча жана береке. Бүгүн сиздер менен биз акчаны табабыз, бирок анын берекесин көпчүлүк учурда биз таппай келебиз. Туура дейт. Бүгүнкү сабактан кийин сиздер көп акчанын сизге келүүсүнө тоскоол болгон блоктордон арыласыз. Акчаңыз жагымдуу жана берекелүү боло баштайт. Бүгүнкү сабакта сиздер менен биз практика жасайбыз, диагностика жасайбыз. Жана ошондой эле сиздер үчүн жана сиздердин балдарыңыздар үчүн, үй бүлөңүздөр үчүн, жашооңуздар үчүн, ден соолугуңуздар үчүн, жумушуңуздар үчүн ар тараптуу эң пайдалуу сабак аласыздар. Так, кийинки слайдыбызды чыгарып алсак. Акча бул эмне? Келиңиздер анда. Сак болуңуз дейт, рахмат. Акча бул эмне? Акча бул энергия. Баарыбыз тең билебиз, акча барабар энергия. Биздин акчабыз чындыгында биздин энергиябызга барабар. Бизде канчалык энергия болсо, бизде ошончолук акчабыз болот биздин жашообузда. Биз мисалы ушул убакка чейин билген эмеспиз, акча деген эмне экенин, энергия деген эмне экенин. Эң башкысы биз эртең менен турсак, жумушка барсак, зарплата алсак же жумушубузду бүтүрсөк, акчаны алсак, кийим алсак, жашасак деп эле ошо менен эле жашап жүргөнбүз. Бирок азыркы учурда биздин заманыбызда Кудайга шүгүр абдан сонун маалыматтар, ошого окшогон түрдүү психология, түрдүү сабактар болуп жатат. Биз азыркы ушул поколение абдан везучий деп койсом болот. Везучий поколениябыз. Биздин кезде, биздин убакта, биздин заманыбызда, биздин доорубузда маалыматтар ушунчалык кеңири. Бирок албетте анын баарын эмес, анын арасынан өзүбүзгө керектүү нерсени гана алып калууга биздин толук укугубуз бар. Бул жерде биринчи сиздин акчаңыз сиздин тегиңизден келе жаткан түрдүү программалардын көз каранды экендигин көрөсүздөр. Биздин методика эмнеси менен уникалдуу? Биздин методика бүгүнкү эле акчаңды таап, бүгүнкү эле курсагыңды тойгозбостон жана азыркы бүгүнкү жашообузда болуп жаткан тоскоолдуктардын себебин биз кайсы жактан, түпкү тамырын кайсы жактан издеп таап, жана ал тамыры менен иштеп, жана эртеңки биздин муундарыбызга, эртеңки биздин урпактарыбызга, эртеңки келечектеги биздин балдарыбыздын келечегине дагы биз таасир берип, азыркы убакта биз иштеп койсок, эртеңки күнү балдарыбыз кыйналбай жашоосунда оңой жана жеңил жаркын жашоодо жашай алат экен. Караңыздар, бул жерде эгерде биздин тегибизде кайсы бир убакта жаңыдан СССР келген убакта баарыбыз тең билебиз, репрессия болгон, байлыгын тарттыргандар болгон, түрдүү жабыркагандар болгон. Андан кийин деле мисалы, эгерде биздин ата тегибизде же эне тегибизде биздин акча тарабынан, байлыктын айынан, кыйындыгынын айынан бийликке келген учурда ушунчалык
именно ошол байлыктын айынан жабыр тарткандар болсо, азыркы биз именно биз муундары 2 тег өтөбү, 3 тег өтөбү кыйналып алдыбызга койгон максаттарыбызга жете албай, акчабызды ушунчалык чоң, мисалы бизнес ачсак деле, ошол бизнесибизге канча күч коротпойлу, канчалаган билимдерди албайлы, түрдүү системаларга түшүрбөйлү, түрдүү специалисттерди алып келбейли, негедир алдыга жыла албайт экен. Эмнеге? Анткени биздин именно ошол тектен, кече айтканбыз, бизге энергия именно биздин ата тегибизден, эне тегибизден, атабыздан жана апабыздан келет деп. Именно ушул акча табыш үчүн дагы, акчабыз кеңири болуш үчүн дагы биз ата жана эне тегибиз менен иштөөбүз зарыл. Анткени эгерде биздин ушундай тоскоолдуктар болсо, бизге тоскоолдук боло берет да, биздин алдыга жылышыбызга тоскоолдук боло берет. Сиздерге ушул жерден кыскача түшүндүрүп айтып кетейин. Кванттык поле, кванттык психология десе эле биз бир башкача нерсени түшүнүп алып атпайбызбы? Караңыздар, кванттык поле деген бул мындай да. Биз адамдар ойлонобуз, бир нерсени сезебиз. Мисалы, биз жаратканымды ушунчалык жакшы көрөбүз, чексиз сүйүүсүн билебиз, сезебиз. Бирок көзүбүзгө көрүнбөйт. Бирок биз өзүбүз реалдуу жашоодо жашагандыктан биз көзүбүзгө көрүнгөн гана нерселерге ишенебиз. Именно кванттык физика, кванттык поле мамлекет тарабынан жанагындай түрдүү жактарда колдонулат экен, бирок эл арасына кеңири таркаган эмес. Бирок Кудайга шүгүр, азыркы убакта именно ушул психологиянын жардамы менен биз ойлонгон сезимдерибиз, биздин башыбыздан өткөн жашообуздагы сезимдер, биздин эмоциялардын бардыгы именно биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн бойдон ар бир адамдын сезимдер талаасында калып кете берет экен дагы. Ал адам бул жашоодон өтүп кете берет да, денеси кетет, душасы кетет. Бирок именно жанагы эмоциялар, сезимдер бизге көрүнбөгөн талаада биздин ДНКбыз аркылуу, биздин кандарыбыз аркылуу, ген аркылуу биздин жашообузга таасирин тийгизе берет экен. Ушул боюнча маани берип жашооңуздарда колдонуңуздар. Бул жакта шум сиздерге тоскоолдук кылбай эле турабы? Биякта бир аз собрание болуп атыптыр. Эгерде тоскоолдук кылбаса, айтып койсоңуздар комментарийден. Ошон үчүн биз эмне үчүн, кээ биркилер айтат да, менин жашоомун, менин ата тегимдин кандай тиешеси бар? Менин ата тегим кече мурда күнү жашап өтүп, уже бул канча жыл мурун уже бул жашоодон кетти да, менин жашоомо кандай таасири бар деп айтышат. Именно биз алардын урпактары болгонубуз үчүн, алардын балдары болуп, алардын тегин уланткандыктан биздин бизнестерибизге, биздин азыркы жашообузга, биздин акчаларыбызга эң чоң таасирин тийгизет экен. Буга маани бериңиздер, анткени бул нерсени сиздер каалайсыздарбы, бул нерсени сиздер каалабайсыздарбы, көзүңүздөрдү жумуп эртең өзүңүздөрдүн жолуңуздар менен басып кетесиздерби? Бул по-любому сиздердин жашооңуздарга таасирин берет жана сиздин азыркы жашооңуздагы чечилбеген көптөгөн көйгөйлөрүңүз ушул эле бойдон калып, мисалы сиз кыйналып, акчадан кыйналып, карыз болуп, кредит төлөй албай, алдыңыздагы койгон максаттарга кыйынчылык менен жетип, ушул эле бойдон азыркы жашооңуздан кете турган болсоңуз, эртеңки күнү сиздин эле точно эле ушундай эле жашооңузду сиздин балаңыз кайталайт. Анткени эмнеге? Анткени бул закон, муну лоялдуулук закон деп коет. Бул атадан балага, баладан балага өтө берчү жана алар биздин балабыз бизге окшош болуш керек. Ошон үчүн алар биздин жашообузду
Алар биздин тукумубузду улаш керек да. Мисалы биз айтабыз да, бул балам мага окшош, бул балам тиги окшош, бул балам мендей акылдуу, бул балам мендей мындай депчи. Мага квантовый психология өтө жакты дейт да. Бул жерде мындай да, эми квантовая психология дегенде эле биз такыр эле бир башкача нерсени түшүнүп эле көптөгөн туура эмес түшүнүктөр кабыл жаралып атат. Биринчи эмнени гана укпайлы түшүнүп, анан маани берип, анан сындаган жакшы болот да. Акчаны биз түшүндүк, акча бул энергия экен. Эми караңыздар, чоң акчалардын блоктору. Биздин жашообузга биз чоң акчаларды оңойлук менен келбейт деп ойлойбуз да. Ой, ал чоң акчаны мен мисалы бүгүн биздин үйүбүзгө жолдошумдун атасы келген, кайнатам да. Экөөбүз сүйлөшүп отурсак, ал айтып атат, чоң акчаларды жеген тапкандардын баардыгы булар акча уурдагандар, мамлекетти тоногондор деп ушундай бир мурунку Советтер Союзунун сөздөрүн сүйлөп атышат. Эмнеге? Анткени биз Советтер Союзу убагында баарыбыз тең эле билебиз. Биз именно садиктен биз мектепте жүргөндө атайын биздин психологиябызга ушундай действияларды берип, да бай деген жаман, илгери бир бай болуптур, анан кедей болуптур, анан бай жакшы болуптур, анан кедей жакшы болуптур, бай жаман болуптур, бай деген сараң болуптур деп атайын биздин мээбизге бай болгон бул жаман, кедей болуш керек. Бай болсоң сен жакшы адам болбойсуң, сен кедей болсоң жакшы адам болосуң деп биздин психологиябызга именно ушундай сабактарды, мотивацияны берип салгандыктан биз азыркы учурда жашообузда чоң акчаларга түшүп жете албай кыйналып келе жаткан учурубуз да. Жана ошондой эле биздин бул программабыз да, биздин тектен келе жаткан жана бул аябай акырын угулуп жатат дейт. Пожалуйста, өзүңүздөрдүн микрофонуңуздарды текшериңиздер. Анткени бул жакта баары жакшы дегендер бар, начар дегендер бар. Хорошо? Текшерип алып туруп, анан кийин бул жакка жазганга аракет кылыңыздар. Так. Бүгүн акча жөнүндө тема болгондуктан бул жакта дагы абдан тоскоолдуктар көп болуп жатат. Так. Азыр кийинки сабакка өтөбүз. Так, музыка. Вот, караңыздар. Сексуалдык блог. Эң чоң акчанын блогу бул сексуалдык блог. Бул блогтон арылган соң бизге акчалар суудай агып ар тараптан келе баштайт. Мен бул сөздү эмне үчүн айтып атканымдын себеби менин баардык сиздерге берип жаткан сабагымдын баардыгы менин өзүмдүн башымдан өткөн, өзүм колдонгон сабактар. Бизди именно адам баласын бизди да биздин жашообузга чоң акчалар келбеш үчүн бизге атайын бул нерсе уят болот, бул нерсени айтса болбойт деп биз азыркы учурда өзүбүздү именно сексуалдык жактан түрдүү блоктоп койгонбуз. Айрыкча аялдар.
Эркектерде сексуалдык блок мындайча айтканда почти жок деп койсок болот. Бирок бизде аялдарда именно бар. Аялдар канча аракет кылбайлы, биз чоң акчаларга жете албайбыз. Себеби дегенде бизде аялдарда сексуалдык блок бар. Биз чындап карап келгенде аялдар өзүбүздүн денебизди элементарно башканы айтпай эле коеюн, Кудайым берген денебизди кабыл албайбыз. Биздин денебиздин ар бир мүчөсүн кабыл албайбыз. Мен толуп кеттим, мен тигинтип кеттим, мен мынтип кеттим деген бизде түрдүү комплекс бар. Чындап айтканда, бул комплекстин баардыгын ойлонуп жакшылап карап келсек, жаратканын бизге берген да бүт баарын идеальный кылып берген, бирок блокту адам баласы биз өзүбүз коюп алып эле өзүбүздүн жашообузду өзүбүз кыйнап эле жашап жаткан кезибиз. Эгерде биз түрдүү практикаларды, түрдүү сабактардын жардамы менен бул блоктордон арылсак, чындыгында акча чексиз келип баштайт экен. Хорошо, аялдардын өзүнө келбесин, биз айтабыз да, бизде көбүнчө аялдарда эмне деген кыйынчылык болушу мүмкүн программа. Мен чоң акча табыш үчүн мен балдарымды карай албай калам, үй бүлөмө карай албай калам деген бизде түрдүү тоскоолдуктар болушу мүмкүн да. Эгерде андай болсо, анда биздин аялдардын жашоосуна, биздин үй бүлөбүз аркылуу, биздин именно жолдошубуз аркылуу дагы келип баштайт. Эгерде биз аялдар өзүбүздөгү сексуалдык блокторду жок кылып, кече сиздер менен иштегендей энергияны, именно ошол сексуалдык энергияны жолдошубузга берип жатсак, жана сексуалдык энергия биздин жолдошубуздун ортосунда постоянно алмашып жаткан болсо, анда биздин балдарыбызга дагы ушул эле энергия бара берет дагы. Эртеңки күнү биздин балдарыбыз дагы именно миллионер болом деген балдарыбыз астына койгон миллиондоруна оңой эле жете алат. Түшүндүк, Азыр ошондуктан биз сексуалдык блоктор менен иштешибиз зарыл. Ал эми сиздеги энергия жетишсиз болсо, демек акчаңыз дагы тартышсыз болот. Жана башында айтып өттүк, биздин акча бул энергия деп. Сиздин энергияңыз кайда кетип жатат? Сиз айтышыңыз мүмкүн да, мен апам менен атам менен мамилем абдан сонун, мен энергияны алам, менде баары жакшы, бирок мен ал энергияны, бирок мен акчадан бул жашоомдо кыйналып келе жатам деген болсоңуз, анда сиздин энергияңыздын кайда кетип жатканын айтсак, мисалы, күнөөлүү сезимдер бизде адам баласында да, айрыкча бизде энелерде, аялдарда толтура күнөөлүү сезимдер бар. Мисалы, бизде кыргыз элинде айта турган болсок, именно сексуалдык түрдүү жолтоолорго учураганыбызда да, ал үчүн биз жолдошубуздун алдында күнөөлүү сезебиз. Мен татыктуу аял боло алган жокмун, мен ушундай сага чейин башка эркектер менен ушундай мамиледе болгонмун, же ушундай бир башка кандай десем, башка мага тийишүүлөр болгон, например, да, же мүмкүн кыргызча айтканда мен мындайча бузулганмын деген бизде кыз кишилерде, аял кишилерде программа болот дагы. Биздин энергиябыз жакшы болуп, даяр болуп турса дагы, күнөөлүү сезим болгондуктан жолдошубуздун алдында биз өзүбүздөгү энергияны жолдошубузга бере албайбыз. Себеби дегенде биз өзүбүздү, мен татыктуу аял эмесмин деп өзүбүздү күнөөлүү сезе беребиз. Булардан кантип арылса болот дейт? Булардан өзүбүз менен терең иштеп, мээбиздеги программаны жана жан дүйнөбүздөгү программаны алып, күнөөлүү сезимден арылуубуз керек. Жана ошондой эле таарынычтар бар. Мисалы, биз ата-энебиз, бизде айрыкча бизде кыргыздарда да өзүбүз балдарыбызды чоңойтпойбуз дагы, чоң ата, чоң энесине, туугандарыбызга берип коебуз. Ошол учурда жана түрдүү, мисалы, эң чоң болсок, мени көп жумуш жасаткан, мени кичинекей кезимде мындай болгон, мага тигини алып берген эмес, толтура таарынычтар калып калган дагы, биз азыркы убакта, азыркы жашообузда деле ар кимге таарынып келе бергенбиз.
Мисалы кээ бирки адамдарды билесиз, кээ бирки адамдарды байкасаңыздар, ата энесин чоңойтпогон же кандайдыр бир сезим менен, кандайдыр бир ушундай бир ата энесинин колунда чоңойбогон айрыкча балдар абдан таарынчаак болот. Алар кичине сөздү уга электе эле же кандайдыр бир нерсени укканда эле таарына беришет. Жашына карабастан 10го чыгабы, 20 чыгабы, 50ге чыгабы, 80ге чыгабы, ал адамдар таарына беришет. Таарынчаак адамдар болот. Бирок ошол убакта ал адам өзүнүн таарынып аткан моментинде эмне болот? Кыжаалат болот, нерв болот, азыркы тилде айтсак, ошол убакта именно таарынычына энергия канчалык деңгээлде төгүлүп кетип жатканын өздөрү байкашпайт. Именно таарынычка абдан көп энергия кетет. Жана тыюулар. Мына мисалы азыр эле айтып өттүк, сексуалдык блок деп. Сексуалдык блок бул дагы тыюу да. Сен тигинтсең болбойт, сен балдар менен жүрсөң болбойт. Да, мен бул жерде балдар менен жүргүлө деген жокмун. Просто бизге анын ордуна ата энебиз түшүндүрүп айтыш керек. Өткөндө дагы мен сексуалдык блок жөнүндө пост чыгарып, сексуалдык блок жөнүндө түшүнүп айтып атсам, мага жазып атышат, силер азыр ачык айтып, балдардын психологиясын бузуп атасыңар деп. Караңыздар, биз жок, бул болбойт, бул жаман, секс бул жаман дегендин ордуна, сексуалдык бул сенин полуң, сен кызсың, кыз деген эле сөз. Сен эртең чоңоесуң, кызым, же уулум, сен чоңойгондо ушундай мамиле болот, сен мындай болсоң болот деп биз балага тыюу салгандын ордуна ата энелер туура түшүнүп берсек болот. Эгерде өзүбүз түшүндүрүп айта албай тартына турган болсок, анда именно ушундай туура түшүнүп берген адамдарга жөнөтсөк, алардан маалымат алышат. Биз балага тыйып, балдарды мындай нерседен алып качкандын ордуна, биз балдарыбызга блок койгондун ордуна да, наоборот, балага түшүнүп, билим, маалымат берип койсок, эртеңки күнү балдарыбыз ушундай ситуация менен кездешкенде, ал нерседен качып кеткендин ордуна, бала ошол убакта өзүн, кандай десем, өзүн коргогонго күчү жетет. Коркутпаш керек, бирок балага толук маалымат бериш керек. Биз уже Кудайга шүгүр, эмне десе бүт баарын билебиз. Машина десе тебип атабыз, акча десе таап атабыз, бүт баарын жасап атабыз. Именно ушул жактан биз абдан артта калып кетип атабыз. Ушуну айыл жергеси болобу, шаар жергеси болобу үйрөтүшүбүз керек. Бирок бул жерде мен ата энени күнөөлөбөйм. Себеби дегенде, ата энебиз өздөрү ушул нерсени ачык ата энесинен алган эмес, жана биз дагы ата энебизден эчтеке эч кандай маалымат алган эмеспиз. Ошон үчүн биз билип турсак дагы балдарыбызга чыгарып айта албайбыз, тартынабыз. Себеби дегенде бизди убагында тыйып коюшкан, именно ошол тыюу сезимдери бизде дагы деле болгондуктан биз өзүбүздү дагы деле ушул убакка чейин деле тыйып келе жатабыз дагы балдарыбызга айта албайбыз. Ошондуктан ата энелер биз өзүбүз балдарыбызды коргобосок, өзүбүз айтпасак, өзүбүз балдарыбызга туура маалымат бербесек, биздин балабыз үчүн эч ким күйбөйт. Биз балабызды туура жолго сала турган албетте биз, ата эне. Туура, макулсуздарбы? Кана айтыңыздарчы. Макул болгон болсоңуздар, анда кана ким баласына ачык сүйлөшүп туура маалымат берет? Бир, эгерде туура маалымат берген болсоңуздар, 1 цифрасын коюңуздар. Эгерде тартынып, жок, бул зыян, мен сен айтканыңа макул эмесмин, мен айта албайм балама, айтпайм дагы деген болсоңуздар, анда 2 цифрасын коюп коюңуздар. Туура колдойм дегендер 1 цифраны коюңуздар. Жок, мен макул эмесмин, бул нерсени айтпаш керек, бала билбеш керек, өмүр бою билбеген бойдон кете бериш керек, блок менен жашай бериш керек деген болсоңуздар, анда 2 цифрасын коюңуздар. Азаматсыздар. Да, макул, баарыбыз тең эле макулбуз. Демек, 2 дейт. 2 дегенде а бар экен. Демек, 2 деген, 2-ни койгон адамдар, демек сиздердин өзүңүздөрдө сексуалдык блок бар. Сиз үчүн бул нерсени сыртка чыгып айтыш бул уят эмес. Не то что уят, сиз үчүн это больно. Демек сизде боль бар. Сиз именно ошол өзүңүздөгү больду иштешиңиз керек.
Если даже өзүңүздө ал боль жок болсо дагы, демек сиздин ата эне тегиңизден келе жаткан боль бар. Ал менен иштеген соң сиз эч нерседен коркпой ачык эле айтып каласыз. Туура сиз балдарыңызга айтпашыңыз мүмкүн, бирок өзүңүздүн жашооңузда колдонушуңуз керек. Канча жаштан баштап айтыш керек дейт. Албетте өспүрүм жашка келгенде айтабыз. Бала кичинекей эле аличканы отургузуп алып биз айтканыбыз, конечно, туура эмес. Балдарга туура жол көрсөтүшүбүз керек. Эркек балага кантип айтыш керек, атасы жок дейт. Эркек балага туура эле айтыш керек. Да, бала бойго жетип калган моментте айтып, балдарга туура түшүнүк берсек, балдар өзүнүн жашоосунда кыйналышпайт. Хорошо? Бирок айтаардан мурда албетте биз өзүбүздүн блоктордон арылышыбыз керек. Өзүбүзгө тыюу салсак, биз балдарыбызга албетте тыюу сала беребиз. Ал үчүн өзүбүздөгү блоктордон өзүңүздөр жанатан бери айтып аткандай эле сексуалдык блок, ачык эле сүйлөшөм, түшүндүрүп жүрөм, азаматсыз. Эгерде сиз сексуалдык блокту айтпаган болсоңуз, демек сиздин жашооңузда акчанын келиши кыйын болот жана эртеңки күнү балдарыңызга дагы келиши кыйын болот. Себеби дегенде биз балдарыбызга ачык айтып түшүндүрбөсөк, эртең бала биздин алдыбызда өзүнүн именно ушул блок үчүн биздин алдыбызда күнөөлүү сезет дагы, анан кийин жашоосунда кыйналып жашай берет. Себеби дегенде именно менин практикамда сексуалдык блок болуп ушундай ситуацияга учурагандар абдан көп жана алар жашоосунда бул жерде сексуалдык блок бир гана акчага эмес, ден соолукка таасирин тийгизет. Маткалардын ооруганына, көкүрөктөгү грудной рак, именно көкүрөктөн рак болгондор, маткадан ооругандар именно ушул сексуалдык блоктун себебинен ооруйт. Үй бүлөдөгү мамилелер, жолдошубуз менен болгон мамилебиз, балдарыбыз менен болгон мамилебиз, биздин жашообуздагы акчалар жана биздин сырткы дүйнөдө, кечээ айтып өттүк, сырткы дүйнөдөгү биздин жумушубуз именно ушул нерседен көз каранды. Кантип айтабыз дейт. Кантип айтабыз деген эң сонун суроо. Сиз биринчи өзүңүз менен иштеңиз, өзүңүздөгү блоктордон арылгандан кийин анан именно биздин тилибизди тосуп турган кандайдыр бир блок бар да, биз ушулга чейин эле оозубузду жаап жашап келе жатабыз. Именно ошол блоктордон арылгандан кийин анан сиз оңой айтып каласыз. Хорошо, түшүндүк, Бүгүнкү сабак чындыгында өтө сонун сабак, жакшылап көңүл буруңуздар. Так, сиздеги энергия жетишсиз, акчаңыз жетишсиз. Бул күнөөлүү сезимдер дедик, жана ошондой эле тыюу сезимдерди айтып өттүк. Бул жерде ата эненин улуктугун сактабагандык. Эгерде биз туура биз ата энебизге жардам беришибиз керек да, ата энебизге көз каралашышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда биз ата энебиздин улуктугун кабыл албай, байкуш ата энем карыды, колунан келбей калды, ушинтип калды деген болсо, анда биз өзүбүздүн жашоодо ата энебизден алабыз дедик энергияны. Именно ошол энергияны биз ата энебизден албай калабыз дагы, биз минуска түшүп кетебиз дагы, анан кредитке, карызга батканыбыздын себеби ошондой. Именно сексуалдык блок болгондо да биз кредитке түшөбүз. Ата эненин улуктугун кабыл алганда да, кабыл албаганда дагы биз минуска түшүп кете беребиз дагы. Жашообузда энергиябыз калбай, же ооруйбуз, алыбыз кетет, шалдырайбыз, карыз болобуз, кредит болобуз, минуска түшүп кете беребиз. Ошон үчүн биз ата энебиздин улуктугун кабыл ала турган практикаларды, сабактарды өтүшүбүз керек. Кече эле айткандай да, биз пока трансформация болгон сабактарды өтпөйүн, биздин жашообузда оңойлук менен блоктордон арылыш кыйыныраак. Кичине кезде эле өтүп кетсечи. Ата энеңиз кичинекей кезден өтүп кетеби, ата энеңиз азыр барбы же бирөөгө берип коебу? Жана бул жерде айтып атты бирөө, ата эне эгерде биологиялык ата эне болбосо деп. Булар боюнча да анан этегинде мен өзүмчө суроо жооп кылам, ошондо айтып берем, Бүгүн сөзсүз түрдө суроо жооп болот сиздер менен. Бул жерде айттык ийгиликтүү эркек деп, Эркектердин баардыгы ийгиликтүү болуш керек. Болот, негизи эркектер ийгиликтүү. Биз аялдарга караганда эркектер абдан таза жана эркектер ушунчалык блоктору аз болот эркектерде, аябай.
Себеби дегенде эркектер бизге окшоп болор болбос нерсеге эле аялдарга окшоп бир нерселерди өздөрүнө ала бербейт. Эркек кайсы убакта ийгиликсиз болот? Мына жолдошуңуздун ийгилиги сиздин аялдык энергияңыздан көз каранды. Жолдошум кредит ала берет, аракетчил болсо деле акчасы жукпайт деп айткан берген ушундай суроолор менен мен сиздер менен өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшөм. Караңыздар, биздин апалар балдарыбыздын, эркек балдарыбыздын ийгиликсиз болгону, биздин жолдошубуздун ийгиликсиз болгону жана биздин аталарыбыздын ийгиликсиз болгону бул именно биздин апабыздын энергиясынын аздыгынан, сексуалдык блоктон, биздин аялдык энергиясынын аздыгынан да биздин именно азыркы убакта жолдошубуздун жумушу жакшы болбосо, демек жолдошубузга биз аялдык энергия бербеген үчүн жолдошубуз өзүнүн жумушунда ийгиликсиз болот. Канчалык аракет кылса деле акчасын көп же жогорку деңгээлде таба албайт жана алып келген акчасы үйгө жукпайт. Бул биздин үйгө келген энергияны жана айтып атпайбызбы, акча жана береке деп. Чоң акчага чыгыш үчүн биз аял кишилер өзүбүздүн энергиябызды күнөөлүү сезимдерден, капачылыктан, блоктордон арылып, тыюу сезимдерден арылып алгандан кийин именно аялдар өзүбүздүн энергиябызды, булагыбызды айтып атпайбызбы, аял киши бул үй бүлөнүн булагы, биздин энергиядан, биздин булактан жолдошубуз келип суу ичет күндө, биздин балдарыбыз келип суу ичет, биз өзүбүз ошол энергиядан тамактанабыз. Эгерде биз апалар энергиялуу болсок, энергиябыз таза болсо, булагыбыздагы суубуз таза болсо, биздин булактан энергиядан алып жаткан энергиядан балдарыбыз ийгиликтүү болот. Биздин энергиядан, аялдардын энергиясынан жолдошубуз ийгиликтүү болот, акчалуу болот жана алып келген акчасы дагы жугумдуу болот. Именно акчанын берекеси аялдан көз каранды. Аялдан. Байкаңыздар. Береке бул эмне? Орусча айтканда аял деген бул апа да, мама, мать. Мать бул материя. Материя деген эмне? Бул кармалуу, материал деп элестетели да. Именно ошол өзүбүзгө келген акча эмне? Материал да. Энергиябыз бизге материалдык түрдө, реалдуу болуп келгенде энергияны алмаштырсак, бул акчага айланат да. Ал акчага айланат да, биздин аялдык энергия менен ушул мать. Эгерде биз өзүбүздүн апабызды кабыл алсак, биз акчаларды кабыл алабыз. Эгерде биз өзүбүздүн апабызды жакшы көрсөк, акчалар биздин жашообузга оңой келет жана берекелүү болот. Биз апабызды канчалык кабыл алган сайын, апабыздын энергиясын кабыл алган сайын, биздин жашообуздагы акчалар берекелүү болуп, бул материалды биз колубузга кармайбыз. Эгерде бул материалды биз жаман көрүп, жакшы көрбөй, капа болуп, күнөөлүү сезим болуп же таарынып жаткан болсок, бул материалга деп коеюн да. Анда биз кет чынарым, мага керегиң жок деп бул материалды мать апабызды кабыл албай койсок, анда биздин жашообузга бул нерсе келе берет, кете берет, келе берет, кете берет, акчаларыбыздын берекеси болбойт. Түшүндүк, апабызды кабыл алып, акчабыз берекелүү болуш үчүн, жугумдуу болуш үчүн биз именно апабызды кабыл алышыбыз керек. Кийинки слайдыбызды караңыздар. Аз көрсөтөйүн, Эми караңыздар, мен сиздердин алдыңыздарда жөн эле отуруп эле дайыма айтам, мен бул курска, именно бул методиканы мен элге, кыргыз элине акча табыш үчүн гана эмес, албетте мен ушинтип чыгып, сабак берип, канчалаган аракеттерди кылган үчүн мен курстарды сиздерге акчага берем. Бирок мен мындай акчаны чындап айтканда тапкым келсе, мен любой башка жактан деле таба алам. Анткени мен 2018-жылдан бери, 2007-жылдан бери именно жакшы жумуштарда иштейм да, окууну бүткөндөн баштап. Ага чейин кондитерскийде, Москвада түрдүү айлык аз жумуштарга иштеп жүргөмүн. Именно 2007-жылдан баштап мен акчадан көз карандысыз адаммын.
иштегенмин, каалаган жактан акча табам десем таба алам. Бирок именно өзүмдүн башымдан өткөрүп, туура жол менен, оңой жол менен кантип акчага оңой жетип, кантип бактылуу болсо болот, кантип ден соолукта болсо болот, кантип жолдошу менен бактылуу болсо болот, кантип балага туура тарбия берсе болот, ушулардын баарын өзүм билген соң анан сиздер менен бөлүшүп жаткан кезим. Биздин кече сиздерге айткандай эле жашоо өзөгү курсубуз болгону айына 2000 сом деп айттык. Ал эми бүгүнкү курстун катышуучулары үчүн 1000 сом да. Курска катталуу кечинде уже башталды. Мына мен 50% арзан баага үлгүрдүм. Мына чек күтөм, чегин жөнөт. Уже күткөндөр дагы бизде абдан көп. Ошондуктан сиздер дагы эртерээк катталып үлгүрүп калсаңыздар болот. Мына караңыздар. Мен өзүм жашоо өзөгүндө мен бир жерден алып эле окуп туруп эле сиздерге берген жокмун. Мен өзүм басып өткөн жолумду анан сиздерге берип жатам. Караңыздар. Мен өзүм басып өткөн жолумдан, өз тажрыйбамдан алынган методика. Бул жерде сиздерге көрсөткөндөй эле мен 13 январь күнү 20-жылы эрте менен эрте жашоо өзөгүндөгү программаларды сиздерге кандай берсем, ошону мен 20-жылы өзүм баштаганмын. Күндө эрте менен туруп алып, мына бул тетрадым азыр менин өзүмдүн дагы жанымда. Бул жака биз сүрөтүн чыгардык, караңыздар. Мен эрте менен күндө ушул тетрадты, эгерде сиздер алдыңыздарга койгон максатыңыздарды жумушка, ишке ашырам деген болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө ушундай бир сонун өзүңүздөргө жаккан блокнот сатып алыңыздар. Сөзсүз түрдө сатып алыңыздар да жазып баштаңыздар. Анан эгерде жашоо өзөгүнө келген болсоңуздар, именно ошол блокнот менен баштаңыздар. Вот, караңыздар, мен бул жерде 18-жылдан бери эле психологияда жүргөмүн. Бизнесимдеги акчаны көбөйтүш үчүн, жакшы чоң акчаларга чыгыш үчүн психологияга келдим, чыктым. Анан дагы да эмне болот, адам өскөн сайын дагы өссөм дейт. Именно январда 2020-жылы мына мен ушул блокнотту ачып, бул блокнотту мен 19-жылы ачканмын, бирок жашоо өзөгүн сиздерге берген методиканы мен 20-жылы өзүм менен иштеп баштагам. Мына бул жакта түрдүү нерселерим бар. Бул жакта сиздерге берген атайын сүрөттөр бар. Ар жерде жаткан болбосо дагы балдарым дайыма мени менен чогуу жүргөн үчүн ушинтип чипсип мына каалаган убакта чийет, колдонот. Мен бирок балдарыма эч кандай тыюу салбайм. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта сонун нерселер жазылган. Түрдүү, ар түрдүү методикада, именно мастер-китте көп окудум. Анан кийин казакстандык методикада окудум. Ушул сабактын баардыгы менде ушул жакта бар. Күндө эрте менен саат 6-да, 5-те турган күндөрүм болду. Кийин 6-да турдум. Именно бул жакта сиздерге көрүнүп аткан болсо, көрсөңүздөр болот. Жана андан кийинки практикага жакшылап ниет коюп отуруңуздар, практика жасайбыз буюрса. Мына бул жакта дагы мен, мына бул жерде азыр как работает мой муж, как работает, как, и ушул боюнча дагы ручка барагыңыздарды даярдап отурсаңыздар, мен сиздерге бүгүн именно парчанка деп коет, парчанка күндө эле алмаштырып максат жаза беребиз. Жаздырам. Хорошо. Караңыздар. Вот, мына бул жерде менин китебимдин сүрөтүн киргизишкен. Ал эми бул жерде караңыздар. Цель деп мен жазганмын. Аффирмация деп коет эле. Ал убакта мен аффирмация менен азыркы методиканы ал убакта мен билбейт элем. Ушул жерде мен 2020-жылы ал убакта мен цех менен иштечүмүн. Ушундай аффирмацияды жазганмын. Аффирмацияда мен өзүмдүн ошол убакта жазгандарымды өзүм дагы билбейм. Кыргызстандагы коуч болом деп жазган экенмин. Элестетиңиздер, мен ал убакта мынтип түз экранга, түз эфирге чыкмак турсун, эки адамдын алдында сүйлөгөндө өзүмдү жоготуп койгон адам элем. Өзүмө болгон ишенич абсолютно жок эле. Бирок бул жерде көрдүңүздөрбү, максатымды жазган үчүн бүт бар. Бул жерде квартира алуу болом. Себеби дегенде биз 18-жылы бизнес баштап, өзүбүздүн жашап жаткан двухкомнатная квартирабызды бизнеске салып, квартирада жашап, ушунчалык кыйналып жаткан моменттерибиз болчу.
бизнесибиз болгону менен чөнтөгүбүздө 1 сомубуз жок болчу, чындап айтканда. И ошондон кийин квартира алуу болоюн, Кыргызстанда коуч болоюн, өзүмдү жакшы көрөйүн, жолдошум ийгиликтүү болсун деп түрдүү ниеттерди жазганмын. Ушул ниеттерим азыркы убакта меники 100% аткарылды. 100%. 20-жылы мен январда жазсам, 20-жылы майда уже мен казакстандык ошол убакта психологияда окугам, жарым жылга жетпей дагы бир психологияга кирдим. Ал психологиядан азыркы психологияга кирдик. Ошентип биринен бири уланып отуруп эле жаратканым өзү эле каалообуз болсо жаратканын жолду өзү эле көрсөтө берет экен да. Анан аткарылат экен максатыбызга, ошентип тез эле жетип алсак болот экен. Бул жакта дагы именно ошондой партиянкаларды жазып, бул 1-2 эле бети сиздерге көрсөткөн, дагы толтура жазуулар бар бул жакта. Жана ошондой эле курска катталуучулар үчүн биз практиканы беребиз. Бүгүн эртең курска катталгандар үчүн акча даражасын көтөрүү практикасы бонуска берилет. Ошондуктан бүгүн эртең, эмне үчүн бүгүн эртең деп атканыбыздын себеби мындайда, сиздер азыр көптөгөн сонун маалыматтарды алдыңыздар. Сиздер азыр дароо, тем более сиздер бул сабакка катышып 50% скидкасы менен болгону 1000 сомго 1 ай 30 күн бою күндө эрте менен мен сиздер менен 1 саат бою сабак өтөм. Күндө эрте менен 30 күн бою өткөн сабагыбыз 1 айга болгону 1000 сом. Элестетиңиздер, күнүнө 33 сомдон эле туура келет. Бул такыр эле бесплатно десек болот да. Бирок жашооңузду эң жогорку деңгээлде өзгөрткөнгө биринчи кадам таштайсыз. Жашоо өзөгү курсуңузга катышам дейт. Азыр дагы бул жактан баардык шарттар жөнүндө мен айтып берем. Жакшылап көңүл буруңуздар. Вот, курска кантип катталуу боюнча бул жерде менин директиме номериңиздерди калтырыңыздар, же менин менеджериме кайрылсаңыздар сиздерге жардам берет. Бизде чоң команда иштейт, мен гана эмес, биздин Кундуз Таштанова менин продюсерим жана биздин кураторлор, бүт бизде 20 адамдан турган биздин чоң командабыз бар. Эч кимдин суроосу жоопсуз калбайт. Биз баарыңыздарга тең дайыма жардам бергенге даярбыз. Сиздер үчүн биз дайыма кызматтабыз. Жана мүмкүнчүлүктү колуңуздардан чыгарбаңыздар. Жашоо өзөгү курсу бүгүнкү мастер-класстын катышуучулары үчүн гана 50% арзан баада. 2000 сомдун ордуна болгону 1000 сомго гана алсак болот. Ошондуктан мастер-класска келгендер азаматсыздар, канчалаган баалуу сабакты алып атасыздар, плюс курсту 50% арзандатуу менен. Көптөн күткөн мощная практика трансформация болот бүгүн. Так. Вот, караңыздар. Кийинки жашоо өзөгү курсу 2024 болот. Анткени биздин алдыбызда дагы командабыз менен чоң проекттерди түзүп, именно мени менен жеке индивидуалдуу иштешкенге да мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атабыз. Именно мени менен жеке индивидуалдуу иштешем деген адам ушундай биринчи баскычтарды басып өтүш керек. Анткени биздин все-таки да биздин уже аң сезимибиз, маалыматыбыз, билимдерибиз уже жогорулап кеткендиктен бизди түшүнүп, ооба деп антип чайнаганча эле убакыт өтүп кетет. Ал болгону 2 ай болот. Мисалы, насаатчылыкты айта турган болсок. Ошондуктан сиз биринчи тепкичтен баштап азыркы жашоо өзөгүнө катышыңыздар. Андан кийин трансформацияга акырындан көтөрүлсөңүздөр, анан оңой түшүнүп, акырындан көтөрүлүп кете бересиздер. Бизге окшоп 6 жыл, 10 жыл изденбейсиздер. Даяр сиздерге биз даярдап берип койгон программаны эле алып окуй берсеңиздер, жашооңуздарды эң сонун деңгээлге көтөрөсүздөр. Жана ошондой эле мен жашоо өзөгү курсунун баасын чындыгында өтө жеткиликтүү кылып бергенмин. 24 жылы уже баасы 5000 сомго көтөрүлөт жашоо өзөгү курсунун баасы. Так, караңыздар. Мен комментарийге азыр сырдуу сөздү жазам.
Сиздер сырдуу сөздү жазып, биздин менеджерлерге жөнөтөсүздөр. Сиздер именно бүгүнкү сабактын жана кечээги сабактын эң акырына чейин отургандыгыңыздар үчүн жана жашооңуздарга сонун маалыматтарды алып жаткандыгыңыздар үчүн биз ыраазычылык катары сиздерге акча закондору электрондук китебин биз сиздерге белекке беребиз. Ошондуктан сиздер бүгүн эмес, азыр эмес, менин бул жактан чыгып, менин директиме номериңиздерди калтырсаңыздар болот, же биздин менеджерлерге жазсаңыздар, алар сиздерге белек берет. Сабактан кийин, Так, ошондой эле жакында боло турган бизде аял дүйнө Ошто тренинг болот. 1000 уккандан бир көргөндөй де. 1000 уккандан бир келип жандуу практикаларды, разборлорду алып, трансформация алып кетиңиздер. Анткени мен Оштогу тренингде абдан көп практика жана разборлорду жасайм. Мындай болгула, тигинткиле, мынткиле, мындай кылгыла дегенден эчтеке өзгөрбөйт. Мен дароо трансформация боло турган практикаларды жана разборлорду жасатам ал жакта. Ан демесе биздин эң сонун моментибиз бул суроо жооп. Сурооңуздарды даярдап отуруңуздар. Ким практика каалайт? Кана көтөрүң, жазыңыздарчы. Мен сердце деген сөз дегенди түшүнбөдүм да, эч аны кантип табыш керек. Давайте. Практика каалайм дегендер жазыңыздарчы. Мен практика каалайм. Биздин эң сонун биздин күткөн менин катталуучуларым дайыма, мен Бишкектемин, Бишкекке келесиңер дейт. Мен өзүм Бишкекте турам. Бирок Ошко биз командабыз менен тренингке атайын Ош шаарына кетип атабыз. Ош шаарындагылар болсо, сиздер мындай да, Ош шаарына келиңиздер, сабакка келиңиздер. Ал жакта баасы болгону стандарт билет 500 сом. VIP билет 1000 сом. Бирок мен разбор жасаганда, именно разборго VIP билет алгандарды, VIP орундукта отургандарды катыштырам. Анткени алар алды тарапта болот. Ал эми стандартка келгендер, сиздер жалпы сабактарды аласыздар жана жалпы практикаларды аласыздар. VIPтин баасы 1000 сом. Кыргызстан кинотеатрында болот. Именно практика каалайм деп жазып атышат. Сонун. Именно тренингке билет алыш үчүн сиздер менин директиме же менин менеджерлериме жазсаңыздар, сиздерге Оштогу тренингке 20 майда боло турган аял дүйнө тренингине сиздерге билет алууга жардам берет. Москва боюнча пока белгисиз. Өгөйүнүн колунда чоң ойгондорго таасир болобу дейт. Албетте таасир болот. Анда давайте практика каалайм дейт. Практика. Давайте азаматсыздар, практика. Келиңиздер, анда биз сиздер менен көптөн күткөн мощная практикабызды жасайлы. Түз отурабыз, колубузду кайчылаштырбай, терең дем алабыз. Практикабыздын аты каалоо деп аталат. Биз көпчүлүгүбүз биздин каалоо. Акча эмнеге келет? Акча эмнеге келет? Ана айтыңыздарчы, акча эмнеге келет? Комментарийге жазыңыздарчы. Акча эмнеге келет биздин жашообузга? Акча каалайм, мынча керек деп атпайбызбы? Ал акча бизге эмне үчүн келет биздин жашообузга? Каалоого. Каалоого дейт. Азаматсыздар, акча каалоого келет. Вот. Акча каалоого келет. Эң туура айтасыздар. Бирок биз именно ошол каалообузду өзүбүзгө уруксат бербегендиктен, мисалы машина деп атабыз. Машинага биз акча иштеп тапкыбыз келип атат.
Muhtаждыкка дейт. Muhtаждыкка деген бир аз это бедное мышление деп койсом болот. Акча биздин каалообузга келет. Мисалы бизге машина керек да, машина алгыбыз келет. Машинада минип рахат алгыбыз келип атса, бирок ошол машинаны дагы өзүбүзгө каалаганга уруксат бербесек, биздин жашообузга машинанын келиши да кыйын, акчанын келиши да кыйын болот. Ал эми сексуалдык энергия бул именно каалоо энергиясы. Сексуалдык энергия бул хочу деген энергия. Хочу, чувствую деген энергия. Каалоо өзүбүз мисалы именно жолдошубузду каалабай турсак, да, эркектерди каалабай турсак, же эркектер аял менен болгон мамилеси сексуалдык жактан жакшы болбойбу? Демек, сизде сексуалдык энергия, сексуалдык блок бар. Демек, сиздин жашооңузга чоң акчалардын агып келиши абдан кыйын болот. Да, эгер биз каалоого уруксат бербесек, ал келбейт. Каалообузга сарпташ үчүн керек. Да, эң сонун анда келиңиздер баарыбыз тең ниет кылабыз. Каалоого мен өзүмө уруксат берем деп ниет кылыңыздар. Каалоого мен өзүмө уруксат берем. Түз отурабыз. Келиңиздер анда баштадык практикабызды. Мен өзүмө каалоого уруксат берем. Көзүбүздү жумуп, терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Колубузду кайшылаштырбай отурабыз. Терең дем алып, демибизди кармап, кайрадан демибизди чыгарабыз. Ниет кылыңыздар. Мен бул практикадан трансформациялайын. Мен өзүмө каалоого уруксат берем. Мен өзүмө каалоого уруксат берем. Ушул учурда денеңизде кандай өзгөрүүлөр болду байкаңыз. Өзүңүздүн кайсы жерде турганыңызды сезиңиз. Айланаңызда кимдер бар экенин сезиңиз. Сиз каалооңузду өзүңүзгө уруксат бергендиктен миллионер болгонуңузду сезиңиз. Жеңил жел болуп жаткан, жел сиздин бетиңизден өтүп баратканын сезиңиз. Терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Ушул учурда сиздин денеңиздин кайсы бөлүгүндө чыңалуу, напряжение болуп жатканын сезиңиз.
Балким көкүрөгүңүздө, балким тамагыңызда, кайсы жериңизде сезиңиз. Дал ошол чең алып жаткан, напряжение болуп жаткан жериңизге көңүл буруңуз. Фокусуңузду ошол жака коюңуз. Терең дем алып, сиздин денеңиздеги чыңалуу сыртка чыгып жатканын сезиңиз. Демиңизди чыгарыңыз. Кайрадан терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Ушул учурда сиздин алды жагыңызда кичинекей эмчектеги баланы көрүңүз. Ал жаңы төрөлгөн бала. Төрөлгөнүнө 30 минута же 1 саат гана болгон. Пожалуйста, комментарий жазбайбыз. Практика жасайбыз. Азыр мени менен чогуу кайталаңыздар. Мен сенин эркиндигиңди сезип жатам. Сен өзүңдү абдан сонун сезип жатасың. Сен бар болгонуң үчүн өзүңдү ушунчалык сонун сезип жатасың. Бирок менде мындай сонун сезимдер жок. Анткени мен азыркы убакта ушунчалык кысылып турам, сыгылып турам. Себеби тилекке каршы мага кубанууга, сүйүнүүгө уруксат жок. Мага болбойт. Сизге эмнеге уруксат жок? Эмне үчүн кубанууга болбойт? Айтыңыз ушул учурда сиз качандан баштап өзүңүзгө кубанууга уруксат бербегениңизди айтыңыз. Кубанууга эмне үчүн өзүңүзгө мүмкүндүк бере албайсыз? Айтыңыз. Өзүңүздү, денеңизди кандай сезип жатасыз? Өзүңүзгө ыңгайлуубу? Же сыгылып турасызбы? Азыр мени менен чогуу айтыңыздар. Мен сени сезе албай жатамын. Мен сени сезе албай жатканыма өкүнөм. Мен сага татыктуу сүйүү бере албай жатканыма өкүнөм. Мен бүгүн
Сага менин жүрөгүмдө болушуңа уруксат бердиң. Терең дем алабыз. Демибизди чыгарып, сиз азыр кичинекей наристе болуңуз. Эмчектеги наристе болуңуз. Сиз кичинекей наристесиз. Эми айтыңыз. Менин бардык жашоом сен үчүн. Мен сенин өзүңдү сүйүшүңдү каалайм. Мени сүйүшүңдү каалайм. Мен сенин сүйүүңдү каалайм. Жаныңызда буюм же өзүңүздүн турганыңызды сезип, колуңузду кармаңыз. Өзүңүздүн колуңузду кармаганга аракет кылыңыз. Эми айтыңыз. Мен сени сезип жатам. Сен дайыма мени менен экениңди сезип жатам. Сенин ажайып сулуу экениңди сезип жатам. Сен кандай гана кереметсиң. Мен сага айткым келип турат. Сен эң сулуусуң. Сен кереметсиң. Мен сага бүгүн уруксат берем. Эмне кааласаң, баарына уруксат берем. Өзүңүзгө карап айтыңыз. Мен сени жакшы көрөм. Сен өзүңдүн жашооңду өзгөртсөң болот. Сага уруксат. Сага өзүңдүн чыныгы таза сезимдердин ээси болууга уруксат берем. Чыныгы каалооңду аткарууга уруксат. Ким тоскоолдуктарга баш ийбесе, жаратканымдын чексиз сүйүүсүн кабыл алууга жол тартат. Алга карай жүрүңүз.
Өзүңүздүн сезимдериңизге көңүл бөлүңүз. Өзүңүзгө уруксат бергениңизге, каалоолоруңузга уруксат бергениңизге көңүл буруңуз. Денеңизде кабыл алыңыз. Терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Акырын көзүбүздү ачабыз. Эми сезимдериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кимде кандай практикада инсайттар болду? Кимде кандай сезимдер болду? Өзүңүздөргө каалооңуздарга уруксат бере алдыңыздарбы? Жана ошондой эле жаратканымдын чексиз сүйүүсүн кабыл ала алдыңыздарбы? Терең дем алабыз. Демибизди чыгарып, өзүбүзгө уруксат берген сезимдерибиз менен бөлүшөбүз. Мен уктап калдым дейт. Ушундай тоскоолдуктар бизде боло берет. Мен ыйладым, денем оорлошуп кетти. Мен ыйладым дейт. Жеңилдик, сонун. Мен ыйладым, мен эчтеке сезген жокмун дейт. Мен ыйладым. Ыйлагым келди, көз жашым токтобой койду дейт. Башым ооруду, эң сонун болдум. Эми элестетиңиздер, ушул практиканы биз жандуу жасап жатканыбызда. Жандуу деген сезим бул такыр башкача. Биздин жакында эле болгон Бишкек шаарындагы тренингке ким келген билсеңиздер керек. Ошончо адамдын арасында жандуу практика, жандуу разбор жасаган эң сонун сезимдер. Мен жандуу жолукканды, жандуу практика жасаганды, жандуу разбор жасаганды абдан жакшы көрөм. Мени ушу адамдарды коюп койсо, разбор жасасам ушунчалык рахат алам. Жана ал адамдар ыраазычылыгын айтып, ал адамдар результаттары менен бөлүшсө, мен өзүм ушунчалык бактылуу болом. Көрдүңүздөрбү? Өзүбүздүн сүйгөн жумуштан рахат алуу деп ушуну айтат. Мен сиздер менен өзүмдүн сүйүүм менен бөлүшүп жаткан кезим. Каалоом күчөдү дейт. Мен ыйлап кайра сүйүндүм. Азаматсыздар, мен өпкөм кысылып анан тарап кетти. Мен көрдүм тренингти дейт. Менин көзүмө жаш күйүлүп кетти. Денем ысып, көзүмө жаш келип кетти. Менин тамагым буулду дейт. Азаматсыздар. Жандуу трансформация жасагым келет. Азаматсыздар, келиңиздер ошко. Ана ошко барабыз баарыбыз тең. Кандай сонун разборуңарды эч албагам. Мен буюрса жакында именно ушул разборду сиздерге кеңири таратууга жана өзүңүздөр разбор жасаганга мүмкүнчүлүк берем. Буюрса, бирок баардык нерсе аз-аздан башталат. 1, анан 2, анан 3, анан 4 болот, туура? Ошондуктан 1-июндагы баштала турган биздин жашоо өзөгү курсубуздан баштаңыздар демекчимин. Бул жакта суроолор болуп атат. Жашоо өзөгү курсунда кандай программа бар деп. Жашоо өзөгү курсу, караңыздар, бул дисциплинага түшүш үчүн биринчиден. Заманбап психолог мен Ызаткан Жусупова өзүңүздөр менен 30 күн бою күндө эрте менен чогуу болом сиздер менен. Жана ошондой эле биздин программада биринчи модуль бул энергия боюнча болот. Энергия, адам баласына эң биринчи энергия керек, да? Ал жакта биз өзүбүздүн точка Абыз менен жана точка Быбыз менен ниет коюудан баштайбыз. Биринчи сабакка катышсаңыздар болот. Жана ошондой эле андан кийинки биринчи модуль, биринчи максаттарды жазуу менен баштайбыз.
Азыр мен сиздер менен дагы иштейм. Эфирди таштабай туруңуздар. Биз азыр сиздер менен точка каалообуз менен дагы иштейбиз азыр. Энергия андан кийинки модуль боюнча караганда бизде биринчи модульда атам, апам, мен, лоялдуулук закону, иерархия закону, баланс закону деп булар менен дагы биз сиздер менен иштейбиз. Анткени иерархия закону боюнча бул энергия келет, бизге ата энебизден келет да. Лоялдуулук алардын жашоосундагы баардык жашоо образдары, акчага болгон тоскоолдуктары, түрдүү негативтери, өздөрүнө болгон ишенбестиктери, таланттары, касиеттери вот именно ошол лоялдуулук закону аркылуу бизге келет. Ата энебиздин сүйүүсү менен чогуу келет. Андан кийин баланс закону. Биз өзүбүз алардан алмай сайын биз сыртка чыгарып бере албайбыз. Биздин энергиябыз, ата энебизден алган энергиябыз бизде жок болсо, демек биз алдыга эчтеке бере албайбыз. Ошондуктан биз жашоодо минуска түшүп кетебиз. Эртең менен саат канчада башталат дейт? Бишкек сааты боюнча саат 5те башталат. Жан дүйнөмдүн тынчтыгын издейм дейт. Бул жакта жан дүйнөнүн тынчтыгын тапкандар бизде абдан көп. Так, азыр карап туруңуздар. Бул жакта сабак боюнча да бир-эки презентациясын көрсөтүп коеюн. Сабактын болгону 4 эле модуль бар ал жакта. Так. Вот, смотрите. Караңыздар. Модуль бул азап, кайгы. Эгерде сиздер өзүңүздөргө күнөөлүү сезимдер болсо, күнөөлүү сезимдер менен иштейбиз. Таарынычтар менен иштейбиз, эмоциялар менен иштейбиз. Бул жакта сиздерге берилген баардык нерсенин практикалары атайын сиздерге берилген. Мен ал жакта өзүм сиздер менен отуруп алып. Так, караңыздар эми кийинкиси. Так. Экинчи модуль. Үчүнчү модуль. Өзүбүздү сүйүү боюнча берилет. Бул дүйнөгө болгон сүйүүнү биз өзүбүздөн баштайбыз. Жана биз бактылуу болсок, анан биздин балдарыбыз, биздин жашообуз бактылуу болот. Туурабы? Макулсуздарбы? Жана ошондой эле 4-чү модульда бул ыраазычылык. Биз тегибизге болгон ыраазычылык менен, ата тектен келген күч кубат менен, жан дүйнөбүздүн тынчтыгы менен, өзүбүздүн бул жашоодогу миссиябызды табуу менен менин жер планетасына тийгизген таасирлери, менин чөйрөмө тийгизген таасирлерим. Булар боюнча бул жалпы тема берилди. Азыр бул боюнча биз майдалап келгенде, мен булардын баардыгын майдалап сиздерге бүт баарын түшүндүрүп, анан айтып көрсөтүп берем. Так, ошондой эле. Кабыл алуу. Караңыздар, кабыл алуу. Биздин жашообузга көптөгөн жакшы нерселер келет, бирок биз ал нерселерди кабыл албайбыз. Биз сабакта именно алган билимдерди сүйүү менен колдонуп, урпактарыма калтырууга даярмын дейт. Менин результатым бул менин эркиндигим. Мен сени сүйөм, менин жашоом дейт. Көрдүңүздөрбү? Биз качан өзүбүздүн билимдерибизди, өзүбүздү, жашообузду, каалообузду кабыл алганда, өзүбүзгө жугузганда, анан биз результатка жетебиз. Биз эркиндикке ошондо чыгабыз жана өзүбүздүн жашообузду ошондо сүйүп баштайбыз. Именно жашоо өзөгү боюнча ушундай программалар берилет. Жана ошондой эле биздин жашоо өзөгү курсубузга келип, эң жогорку деңгээлдеги результаттарды жараткан бизде кейстерибиз абдан көп. Эгерде сиздер кааласаңыздар, анда кейси ызаткан мастер баракчама өтүп Инстаграмдан, ошол жактан толук кейстерди көрсөңүздөр болот. Жана мен бүгүн дагы чыгарсам болот, бирок биз азыр сиздер менен башка жумушту жасайбыз. Ошондуктан мен азыр сиздерге кейстерди көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк убакыт бир аз тарыраак.
Бирок бизде чындыгында күнүнө жүздөгөн кейстер келет. Күнүнө жүздөгөн кейстер болот. Күнүнө результаттар болот. Ал бөлүшкөндөр, кээ биркилер бөлүшпөйт. Кой айтпайын, айтсам көзтү результатым болбой калат деген блогтору бар адамдар дагы абдан көп. Ал эми бөлүшкөн кейстер бизде абдан көп. Так, анда давайте сиздер менен биз азыр жазабыз. Баарыбыз тең ручка бара калабыз. Ручка бара калып, ушундай экиге бөлүңүздөр. Бул биздин ниет койгон портянка деп коет муну. Экиге бөлүңүздөр. Офлайн жолугушуу болобу дейт. Жолугушуу кылганга аракет кылабыз, пока айта албайбыз, бирок баасы канча ошондой дейт. Жашоо өзөгү курсуна катышкандар үчүн баасы болгону 1000 сом бүгүн. Именно мастерге катышкандар үчүн. Тапкан жокмун деген адам сизде балким башка шеримдер көбүрөөк. Мисалы динге. Тапкан жокмун деген адам сизде балким. Көз тийүү темасы дейт. Ал боюнча дагы айтып берем мен да. Давайте экиге бөлөбүз дагы. Биринчи бетине өзүңүздөрдүн кандайдыр бир каалооңуздар бар, бирок ага жетпей жатасыздар. Мисалы мен bir kalon var da. Özümde bir kalon var. Например, машина деп коелу. Давайте машина же үй алгым келет да. Үй алгым келет. Биз дайыма фокус жасап атканда, акчага каалоо жазып атканда эч качан фокусубузду акчага койбойбуз. Биз өзүбүздүн каалообузга, өзүбүз эмне каалап жатабыз, каалообузга коебуз. Анткени акча, чоң акчалар эмнеге биздин каалообузга келет, Үй алгым келет же машина алгым келет деп жазыңыздар. Жана бул тарабына негативте, мисалы, үйгө акчам жок. Акчам жетпей жатат. Акчам жетпей жатат. Үйлөр кымбаттап кетти. Ушул сыяктуу өзүңүздүн ишенбей жаткан сезимдериңизди бул биринчи тарабына жазыңыздар. Мисалы, үй. Менин оюмдагыдай үй кымбат. Да? Үй алайын десем, жумушумун айлыгым аз болуп атат, например, да? Ушул сыяктуу өзүңүздүн бүт тоскоолдуктарыңызды жазыңыз бул жака. Бул жака тоскоолдуктарды жазабыз. Ал эми бул тарапка бүт тоскоолдуктардын позитив жагын жазабыз. Мисалы, акчам жетпей жатат деп жазган болсок, менин акчам жетиштүү. Менин акчам баарына жетет. Менин акчам менин каалоомдун баарына жетет. Мисалы, үйлөр кымбат дей турган болсок, мен каалаган үй менин акчама келет. Ушул сыяктуу жазыңыздар, мен просто мисал кылып айтып атам. Менин оюмдагы үй кымбат десек, менин оюмдагы үй
Ең жеткіліктүү кандай баада? Выгодно. Жеткіліктүү, ең пайда, ең ыңгайлуу баада. Мага ыңгайлуу баада болот. Жана ошол сыяктуу дагы өзүңүздөрдүн каалооңуздарга бул жакта жалаң позитивдерди жазасыздар. Мен оңой эле үй алып алам, мага үй оңой эле келет, мен каалаган үйүмдү оңой эле таап алам. Менин зарплатам ушунчалык оңой, тез эле көтөрүлөт. Менин маанайым сонун, менин ден соолугум ооруп жаткан болсоңуздар, мен тез эле айыгып кетем. Ден соолугуңуздарда көйгөй болуп жаткан болсо, анда же жан дүйнөмүз кыйналып жаткан болсо, мен жан дүйнөмдүн тынчтыгын табам деп бул жака негатив жазып, бул жака позитивге которобуз. Хорошо? Анан именно ушул позитивде жазылган жакты биз тез окуйбуз. Күндө эртең менен жашоо өзөгүнө катышканда бул жактан кайталап окуп турабыз. Азаматсыздар. Так, азыр бул жакта бүт нерсени карап коеюн. Жана ошондой эле сырдуу сөздү биздин менеджерлерге жазганды унутпаңыздар, жана менин директиме жөнөткөндү унутпаңыздар. Келиңиздер, анда суроо жообуңуздар болсо бериңиздер. Акыркы суроо жоопторго жооп берейин дагы, анан бүтүрөлү. Жана ошондой эле бүгүн мен сиздер сурооңуздарды жазгыча, мен өзүмдүн продюсер деген бул ким? Бул менин ичимдеги байлыктарымы, бар байлыктарымдын бардыгын сыртка көтөрүп алып чыгып, элге жайылтууга жардам берген адам. Бул биздин Кыргызстандагы номер 1 продюсер Кундуз Таштанова. Жана ошондой эле биздин командабыз абдан чоң, биздин кураторлорубуз, биздин SMM специалист, биздин копирайтер, биздин именно макеттерди жасап, сиздердин алдыңыздарга сонун кылып, сулуу кылып жасап, жана биздин Facebooktу бардык жактан сиздердин сурооңуздарга жооп берип жаткан, Instagramдан, түрдүү тараптан сурооңуздарга берип жаткан, бизге колдоо көрсөтүп жаткан бул биздин жардамчыларыбыз, биздин куратор кыздарыбыз, менеджерлерибиз. Сиздерге абдан ыраазычылыгымды билдирем. Менин командам бул менин сыймыгым. Мен сыймыктанам өзүбүздүн команда менен, жана Белла Стелла Кундуз Таштанова менен дагы мен абдан сыймыктанам. Дайыма биздин чөйрөбүздөгү адамдар, булар биздин эле өзүбүздүн жан дүйнөбүздөгү көрүнүштөр болот. Сиз кандай болсоңуз, сиздин чөйрөңүздөгү адамдар ошондой болот. Мен ыраазымын. Жана ошондой эле биз сиздер менен сиздерге кыргыз элине сүйүүбүз менен кызмат кылууга дайым даярбыз. Жана жаратканын бизге ушундай мүмкүнчүлүктү берип жаратканыма биз чексиз ыраазыбыз. Анда эмесе келиңиздер, сиздердин сурооңуздарга жооп берейин дагы, ошо менен сабагыбызды бүтүрөлү. Сырдуу сөз кандай, түшүнбөдүм дейт. Сырдуу сөздү мен бул жака жазып жөнөттүм комментарийге. Комментарийден таап, скрин кылып же билиңиз дагы жөнөтүңүз менеджерлерге. Менеджерлер сиздерге бүгүн сабактын алдына чейин, аягына чейин отурганыңыздар үчүн сиздерге белек берет. Белекти алып коюңуздар. Анткени ал белек сиздерге эң керектүү акчанын закондору. Себеби дегенде акча баарыбызга керек. Рахмат, жакшы сабак болду дейт, чексиз ыраазымын. Азаматсыздар, эң сонун сиздер дагы ушул сабакка келип, практика жасап, сырдуу сөз практика деген сөзбү түшүнбөй калдым дейт. Туура айтасыз, практика деген сөз болуш керек. Так, сырдуу сөздү айтпайт. Шутса илимине кандай карайсыз? Келиңиздер, булар боюнча именно сиздердин бүгүнкү сабак боюнча болгон сурооңуздар болсо абдан сонун болмок. Кече да бүгүн да таппай калдым сырдуу сөздү. Көрдүңүздөрбү? Сиздер алдыңыздарга келген мүмкүнчүлүктөрдү кой берген адамдарсыздар. Алдыңыздарга келген мүмкүнчүлүктөрдү
кое бербей жаратканын берген мүмкүнчүлүктү бүгүн азыр ушул жерде кармап, именно ошол мүмкүнчүлүктөн рахат алганды үйрөнүңүздөр. Так, азыр. Келиңиздер, анда мен дагы сиздерге бир көрүнүп коеюн, өзүмдү көрсөтүп коеюн да. Мен баарыңыздарга ыраазымын, ыраазычылыгымды билдирем. Мен дагы сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Жакшы туруңуздар. Ош шаары 20-майда сиздер менен буюрса жандуу жолугуп, жандуу разборлорду, жандуу практикаларды жасайбыз. Жана келечекте дагы мага окшогон өзүңүздөрдүн жашооңуздарды алдыга жүргүзүп, жашоонун рахатын көрөм деген болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө сиздерди мен 1-июнда баштала турган жашоо өзөгү курсуна чакырам. Буюрса сиздер менен биз дагы көп жолу көрүшөбүз. Белегиңиздерди жазыңыздар, алыңыздар, сырдуу сөздү жөнөтүңүздөр менеджерлерге жана бүгүн эртең берилип жаткан мүмкүнчүлүктү колуңуздардан чыгарбай курска катталып калыңыздар. Рахмат, ыраазымын сиздерге. Бактылуу болуңуздар, айымдар. Сиздер бактылуу болсоңуздар, дүйнө бактылуу болот. Сиздер бай болсоңуздар, сиздердин жан дүйнөңүздөр бай болсо, дүйнө бай болот, үй бүлөңүздөр бай болот. Ыраазымын сиздерге. Жакшы туруңуздар.